Аскар Акаевдин уулу жүрөк оорусунан, иниси кант диабетинен улам каза болушту. Жеке булактардын маалыматына таянсак, туңгуч президентибиздин уулу Айдар Акаев 5 февралда түштөн кийин Москвада көз жумду. Анын жүрөгү кармап калган, соңку убактарда арыктап, сыркоолоп жүргөнү да кабарланды. Москвада эле жерге берилет окшойт деп билдирди Акаевдин жакын адамдарынын бири. Ошол эле күнү Аскар Акаевдин уулу агасы Чилтен Акаевдин уулу Кубан Акаев кант диабети дартынан улам каза таап, кеминде жерге берилгени да маалым болду. Эске салсак, Айдар Акаев 43 жашта болчу. Артында 2 уул, 1 кызы калды. 2005-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Ошол эле жылы бийлик алмашканда үй бүлөсү менен кошо Кыргызстандан чыгып кеткен. Маалымат Булак Арбакежи. Самара акчага тоёбу дешүүдө. Ырчы Самара Каримова кышы бою саякаттап жүргөн имиш. Жакында эле Дубайга барып келди. Анан дароо келип эле кайра күйөөсү менен Египетке учуп кетти. Ошондон улам келгенден кийин дагы концерт берем деп өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Анан анын катталуучулары, таланттуулар деле бир жылында 1-2 жолу эле концерт берет. Бул кечке эле концерт берип, акчага тойбойбу деп айтышууда. Ырчы эми бир жылда 10 жолу концерт коёбу, акча эле керек окшойт дегендер чынбы аны убакыт көрсөтөт. Маалымат Булак Чекиткежи.